Рахмат, Сүйін Абдуллаевич. Бұл жерден жаңағы Конституциялық соттың шешімі бойынша алып келіп отырсыздар да, сіздер бұл жаңағы мақсатты міндетін айттыңыз. Бұл жерде Конституция менен жаңағыны біз 121-ші беренеге өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча алып келдиңиздер да бұл жерден. Бирок Конституциянын беренесинде эми бұл жерде Конституциялык соттун чечими окончательный да, обжалованию не подлежит өз негизичи. Бұл жерден а бирок бұл жерде булардын айткан жанагы беренелери боюнча Конституциянын беренелери айтылып атат. Бұл жерде адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыч, жана алар ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык, мүлк, кол тийгиз абсолюттук депчи. Бұл жерден туура эле. Бирок могу жерде сиздер бир эле беренеге киргизип атасыздар да. 13-чү беренеге деп буларды эле көрсөтүп Конституциялык сот 13-чү беренесине деп. Ошол жерде сиздер жазып атасыздар, могу жерде Карим Илимзарович туура эле айтты. Мен деле ушул сурооду айтайын деп аткам. Бирок могу жерде сиздер постановление суда деп коюңуздар да, жазып койгонсуздар. Соттун токтому менен депчи. Ушуну тергөө судьясынын деп койсо эле, мен үчүн дегенде бүт доследственный жанагынын баардыгын, уруксатынын баардык жанагы амалдарын баардыгын жүргүзүп аткан тергөө соту болуп атпайбы? Ошондо шай келешилет эле. Ошондо могу жанагы жогорку кеңештин сот өкүлү айтып кетти, 17-чи статья деле берене деле бузулбайт эле да. Ага чейин өтпөйт да сотко. А сот өзүнүн жанагысын караштырат. Бул жерде, если могу жерде биз бир эле жанагыны киргизип кое турган болсок, могу жерде наложение ареста на имущество может быть отменен постановлением Следственного суда на любой стадии до судебного производства деп эле койсокчу. Болду. Бул жерде туура эле келип калат. Буну кошумчасын беребиз. Аны могу жерде сиздер жана кыргызчасында суроо талап болуп атат. Могу жерде кызыктар тараптар деп коесуздар, эми ката жазылып калыптыр, кызыктар болуп калыптыр. Кызыктар тараптар, жактарды депчи. Эми мисалы могу жерде кыргызча, орусчасы түшүнүктүү. Заинтересованные стороны дегенчи, или лиц деген. Өзүңүзгө маалым болгондо Нурбек Такабаевич эки эле тарап бар да. Любой эле жанагы кылмыш ишин алып барганда, жанагын алып барганда. Бул жерде сиздер аз жактар деп атасыздар да. Жактар бул боюнча кыргызча жактар деген мен мисалы түшүнүгүм боюнча жактар эмес, тараптар болуш керек. Бул жердечи кызыктар тараптар өтүнүчү боюнча деп. Эмне үчүн дегенде, могу жактар деген боло турган болсок, ошол эле мал мүлктү же болбосо үй, жай, автоунааны кое турган болсок, ошол эле биздин көп эле жанагылар банктардан кредит алган, же болбосо жанагы строительный компаниялар менен долевой участие кылып алган жанагылар бар. Ошолордун кичинекей бир беркилер бүтпөй калган жанагылар болуп калышы мүмкүн. Эртең ошол эле банк менен же болбосо жанагы строительный компания дейбизби, же автоунаа боло турган болсо, биринчи унаасынын ээси менен сүйлөшүп алып туруп, буну жанагы чыгарып алып кетип калышы мүмкүн да мүмкүндөр. Ошон үчүн бул жерде мисалы Конституцияда жазылып, так жазылганда адам укуктары деп бир эле адам жөнүндө болуп атат да. Адамдардын укуктары деген эмес. А сиздер бул жака жанагыны мындай какой-то бир понятияны киргизип атасыздар да. Жактар, талаптар, жанагы кызыктар деп туруп мындай полномочия көбүрөөк кылып бир коррупционный какой-то элемент калтырганга жана болуп атат да, мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Андан кийин эртең эле bunday боюнча алып берип кое турган болсок, жанагы тергөөчү дейбизби, кааласа коюп, кааласа койбой, жана соизмеримости ансын карабастан эле анан кийин кете берет да. Жактар дей турган болсок, адамдык жанагы жагынан карашыбыз керекпи дейм да. Куда сөөк деген бар, бала бакырасы бар. Анан кийин атасынын эркисине баласы жооп бербейт деген жактар. Бардыгынан башынан аягына чейин арест коюп алып, анан жанагындай болот депчи. Ошон үчүн могу жерде биз могу 13-чү беренеге мен өзүмүн жанагыларымды беремин, сунуштарымдычы. Бирок бул жерде могу жердеги жанагы 4-чү беренеси болуп атат. Бул жерденчи 21-чи берененин статьянынчы. Бул жерде жазылып турат да. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц депчи. Кантип бир жерде барк болуп атат. Же болбосо кыргызчасында башка адамдардан турган мүлктөргө камак салынышы мүмкүн депчи. Ушул калып калып атат да беренечи. Буну кантип түшүндүрүп бере аласыз? Ушул эле 121-чи беренеде. Азыр эле мисалы тергөөчү ушул эле жанагы боюнча айтып кетет. Мына башка адамдарды тууган уругуна, баласына, аялынын жана башкалардын мүлктөрүнө арест коюп коюлат да. Жооп бериңиз. Товарищ Ташбаевич, сиздин сунуштарыңызды деген кабыл алабыз. Жогорку соттун өкүлү менен да сунуштарын да уктук. Бул жерде соттун токтому дегенде тергөө судьясынын
токтомдун негизинде дегенде киргизебиз, кошумча кылып киргизебиз бизче. Анан сайтта айткан сунуштар боюнча кызыктар, талаптар деген дагы редакцияга киргизебиз. А үчүнчү сайткан 24 беренеси боюнча сунуштарды карап чыгып туруп экинчи линияга измене чогуу оңдоп туруп алып келебиз. Рахмат. Рахмат, мен силерге.